Салам достор. Airdrop аркылуу биз ушул Нептун монетасын алып койсок болот. Азыркы учурда бекер берилип жатат. Ал үчүн могул жерде загрузить или Android дегенди басып, өзүбүзгө загрузка кылып алабыз. Мынакей загрузка болгондун үстүн басабыз. Установка кылабыз. Так, да дейли. Подробный деген басып туруп, бул толук түрдө загрузка болуп бүткүчө күтөбүз кичине. Мынакей приложениянын установка кылып открыть дегенди басабыз. Андан кийин создать кошелек дегенди басабыз. Бул жерди дагы үстүн басканда бизге закрытый ключ чыгат. Ушул закрытый ключту копиялап алабыз. Андан кийин могул жерде кичинекей цифра турат, 8028 деген. Аны кайталап жазабыз. Бул жерге кошелекко пароль түзөбүз, англисче. Так, эми создать деген баскычты басабыз. Андан кийин закрытый ключту копиялап алабыз, далее басабыз. Эми бул жерге кайрадан закрытый ключту вставить этип коебуз. Бул жерге болсо түзгөн паролюбузду жазабыз кайрадан. Подтвердить импорт деген басабыз. Мынакей достор. Эми Нептун монетасын кантип алсак болот? Нептун монетасын алыш үчүн биз бул жердеги кандай десем, профиль турат плюсу менен, ошол жерди басабыз. Анан бул жерге мен жөнөткөн кодду жазып туруп, вставить этип туруп, привязать дегенди басасыздар. Кодду жазып привязать дегенди басканда бизге могул жерге Нептун монетасы берилет. Мынакей достор. Бул Нептун монетасы 5000 штук берилип, бирок азыр сатканга болбойт. Азыр airdrop болгон үчүн биз өз убагында алып коюшубуз керек. Эми бул жерден Twitterге кирип подписаться болсок болот ушул Нептун компаниясына. Азыр Twitterге кирип атат. Мынакей достор, Twitterни да катталып коебуз. Telegramга бул жерден киребиз. Бул Telegram группасы, вступить этип койсок болот. Өзүбүздүн реферальный кодду бул жерден алабыз. Мынакей. Бул биздин реферальный кодубуз болуп саналат. Ушул кодду жазып кирсе, сиздерге дагы рефералдан түшөт. Аны сиздер мына моя команда деген жерден көрсөңүздөр болот. Бул ранок деген жерден обмен кылсак болот экен. Бизде мисалы азыр ачыла элек, ошондуктан муну обмен кыла албайбыз. Мисалы биз 5000 жазып көрөйүн бул жерге. $1361 болот экен. Бул эми заморозкада турат да, ошондуктан алмаштырганга болбойт бул жерде.